ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah Ta'aladan жардам сұраған авалда Құран-ы Кәрімдегі сүрелердің тәфсирін оқуыны баштайбыз. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде сүрелердің манисін, тәфсирлерін оқуда бізге Аллах Таала білбеген нәрселерімізді білдірсін. Жана білген ошол илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Аллах Тааланын китебин окуй үйрөнүү бул чексиз бир неамат, бир жакшылык. Кана эми баарыбыз Куран менен жашасак, Курандын маанилерин окуй үйрөнсөк, Куран бул Аллах Тааланын сөзү, мында шек күмөн жок. Куран биздин жашоонун руху жана хидаяты. Ким мына ушул Аллахтын китебин карманса, адашпайт. Жана Аллах Таала буга кепилдик берди. Куран менен өкүм кылган киши адилеттүүлүк менен өкүм кылат. Бул албетте чексиз бир неамат, Аллах Тааланын китебин окуй үйрөнүү. Ошондуктан Куран-ы Кәримди дайыма окуйну жана Аллах Тааланын аяттарына ой жүгүртөлү. Мына ушул нерсе менен жашообузду өткөрө турган болсок, Куранга ой жүгүртүү менен эч качан биз жашообузда өкүнбөйбүз. Биздин жашоо Курандын негизинде болуусу керек. Мына ушул нерсеге аракет кылуубуз керек. Биз араб тилин окуй үйрөнүүбүздөн максат дагы Куран-ы Кәримди жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин түшүнүү. Мына араб тилинин грамматикасы болгон сарф нахви илими. Мына ушул илимдерди окуй үйрөнүүдөн максатыбыз Куран жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн түшүнүү болуусу керек. Мына ушул илимдерди окуй үйрөнүүдөн максат Куранды түшүнүү болбосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүн түшүнүү болбосо, анда биз дүйнөдө дагы жана акыретте дагы эч бир жакшылыкка жетпейбиз. Ошондуктан араб тилин мыкты үйрөнүп, анын грамматикасын, мындайча айтканда нахви сарф илимдерин жакшы үйрөнүп алсак, Куран-ы Кәримди жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жакшы түшүнүп алган болобуз. Бүгүн биз үйрөнө турган сүрө Амма сүрөсү, мындайча айтканда Наба сүрөсү деп да аталат. Меккеде түшкөн 40 аяттан турат. Мекке сүрөлөрү, Маккада түшкөн сүрөлөр, Мадинада түшкөн сүрөлөрдөн айырмасы кыскалыгы менен айырмаланат. Жана өз ичине камтыган өкүмдөрү менен дагы айырмаланып турат. Биринчиден, аяттары кыска, көбүрөөк акырет тууралуу сөз болот. Аллах Тааланын таухиди жана акырет тууралуу Маккада түшкөн сүрөлөрдө көбүрөөк айтылат. Бардык баленин өзү акыретке иман келтирбегендик себебинен болот. Анткени киши пенде акыретке иман келтирген болсо, эртеңки күнү Аллахтын алдына кайтып барары акыйкат экендигин түшүнүп жетип, бирөөлөргө зулум кылбайт, арам жебейт, туура эмес жолдорго баспайт, Аллахка шерик кошпойт, Аллахтын акы укугун өз ордуна коет, Аллахтын акысын бузбайт, Аллахтын жалгыз өзүнө гана ибадат кылат. Анткени ошол пенде эртеңки күнү Аллахтын алдына кайтып барарын жакшы билет жана бул нерсеге иман келтирген.
Ал эми акыретке иман келтирбеген киши болсо, адал менен арамдын айырмасына барбайт, ширк менен таухидтин айырмасына барбайт, сүннөт менен бидаттын айырмасына барбайт. Анткени ал пенденин акыретке болгон иманы жок болгондугу себебинен. Ошондуктан Аллах Таала кыпынчалык нерсени дагы кыяматта жоопсуз калтырбайт, жазасыз калтырбайт, жана кыпынчалык соо ишти дагы сыйлыксыз калтырбайт, ажыр соопсуз калтырбайт. Мына ошондуктан ар бир нерсе кыямат күнү өз ордуна коюлат. Мына ошондуктан Макка сүрөлөрүндө, Маккада түшкөн сүрөлөрдө көбүнчө Аллахтын таухиди жана акырет тууралуу көбүрөөк баяндалат экен. Эми бул сүрө Амма сүрөсү, же Наба сүрөсү деп да аталат, же Amma yatasa'anun деп да айтылат. Бул сүрө кебирлер бул сүрөнү Му'сират сүрөсү деп да аташкан экен. Анткени сүрөнүн ичинде мына ушул Му'сират деген сөз келгендигиге байланыштуу жана мына ушул Му'сират деген сөздү өз ичине камтыгандыгы себебинен. Атактуусу мына ушул жогоруда айтылган 4 сөз менен аталган Amma, Naba, Amma yatasa'anun жана Му'сират деп да аталган экен бул сүрө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге хижрат кылуудан алдын түшкөн Макки сүрөлөрдөн Жүзамма парасынын көпчүлүк сүрөлөрү мына 30-чы пара көбүнчө Аллахка иман келтирүү, таухид, акыретке иман келтирүү, китептерге иман келтирүү, жана периштелерге иман келтирүү, иман маселелерин өз ичине камтыган. Наба сүрөсү Меккеде түшкөн деп айттык. Наба деген сөз эмне? Сөзү Наба деген сөз өзү кабар дегени. Ал мына ушундай кабар шек күмөнү жок кабар. Хабар менен Набанын ортосунда айырма бар. Наба анын чыны жалганы да, хабардын мына чыны дагы жалганы да болуусу мүмкүн. Бирок Наба бул сөз кабар деген мааниде. Бирок бул сөз жалган гана акыйкат, мында жалган болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан Наба сөзү бул улуу бир кабарга айтылат. Улуу бир кабарга колдонулат. Болуусу ишке ашуусу, болуусу анык, ишке ашуусу анык болгон бир кабарга колдонулат. Бул Наба сүрөсүндө айтыла турган Аллах Таала кабар берген аяттардагы бардык нерселер сөзсүз болот. Бул нерселер сөзсүз ишке ашат деген. Мындайча айтканда кыямат кайым кабары бул сүрө 30-чы парада келет. Кийинки сүрөлөрдүн дагы маани маңызын акыретти баяндоо менен, Аллахтын таухидин баяндоо менен кийинки келе турган сүрөлөрдүн дагы маанисин, маани маңызын, максатын өз ичине камтыйт. Эми 30-чы парада кээ бир кыска сүрөлөр бар. Ал сүрөлөрдө кыямат кайым айтылбаганы менен, көпчүлүк ошол узунураак Наба сүрөсү сыяктуу же Наба сүрөсүнөн кыскараак сүрөлөрдө кыямат кайым кабары берилет. Эми кээ бир кыска сүрөлөрдө кыямат кайым кабары, өлгөндөн кийин кайра тирилүү кабары айтылган эмес. Мына ошондой болсо дагы бул Наба сүрөсү 30-чы парада келип, кийинки келе турган сүрөлөрдүн маани максатын, маңызын да өз ичине камтыган сүрөлөрдүн бири болуп саналат. Мына ушул 30-чы парада кыямат кабары келген сүрөлөр мына Шамс сүрөсү, Таквир сүрөсү, жана Инфитар сүрөсү, Буруж сүрөсү, Тарих сүрөсү, Фажр сүрөсү, Гашия сүрөсү, А'ла сүрөсү, Балад сүрөсү, Иншиқақ сүрөлөрү мына ушул сүрөлөрдө кыямат кайым кабары келген экен. Эми сүрөнү тафсирине кирише турган болсок, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Amma yatasaalun. Алар бири-биринен эмне жөнүндө сурашууда дейт. Amma бул сөзүн негизи Amma истифхамия, лугави келип чыгуусу араб тилинде Amma эмне тууралуу сурап жатышат, эмне нерсе тууралуу сурап жатышат. Андын нуну мимге киргизилип Amma болуп калганда, андын нуну мимге киргизилип Amma болуп калган. Негизи мимдин артында алиф болуусу керек. Бул нерсе араб тилинин эрежесине ылайык алып ташталган. Эми бул суроо Мекке капырларына багытталып жатат. Мындайча айтканда, бул өз ара суроо берип, бири-бирине суроо алышып, бири-биринен сурап жаткан адамдар, булар Меккедеги капырлар экен. Аллахка мушрик болгон
Капырлар екен. Амма ятасаанун. Екі тараптың ятасаанун, екі тараптың бір-біріне болған бір нәрсені сұраулары. Мен сізден сұраймын, сіз ошол эле нәрсені менден сұрайсыз. Мен сізден сұраймын, сіз де ошол мен сұраған нәрсені менден сұрайсыз. Мына ошол амма ятасаанун маниси. Мына ошоны өзара бір-біріне ошол суроо берип, өзара бір маселени өзара талкуу кылуу, ошол суроо дейилет. Мен суроо беремин, сиз да ошол эле нерсени менден сурайсыз. Өзара бір-бірінен суроо. Кыямат тууралуу бір-бірінен сурап калышты. Кимдер? Курайш капырлары, Курайш мушриктери. Алар бір-бірінен сурап жаткан нерселер эмне тууралуу? Алар сурап жаткан нерсе, өзара бір-бірінен сурап жаткан нерсе өзү эмне? Сурап жаткандар булар Курайш капырлары. Эмне тууралуу сурап жатышат? Өзара бір-бірінен. Өзара сурап жаткан нерсени кийинки аят бизге ачыктап, анын максатын түшүндүрүп берет. Курайш мушриктери өзара бір-бірінен сурап жаткан нерсе кыяматтын улуу кабары. Кыяматтын улуу кабары болчу. Кыямат маселесин өзара ортого таштап, бір-біріне суроо берип, өзара Курайш капырлары, Курайш мушриктери сүйлөшүшөт болчу. Адамдарга качан кыямат кабары айтып берилсе, өлгөндөн кийин кайра тирилесиңер деген мына ушул кабар адамдарга айтылынса, алар бул нерсени суроосуз калтырышпайт. Ошол күн качан болот экен деген суроолорду көлдөлөңүнөн адамдар коюшат. Ошол Мекке мушриктери өзара бір-бірінен сурап жаткан нерсе анин набаил азим, улуу кабар жөнүндө бір-бірінен сурап жатышат. Аннаба сөзү араб тилинде улуу бир кабарга айтылат. Тафсир алымдары бул набадан максат Куран деп айтышса, кээ-бир тафсир алымдары Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айтышса, кээ-бирлери болсо жумхур алымдар, көпчүлүк алымдар кыямат күнү дешет. Мындайча айтканда, өлгөндөн кийин кайра тирилүү күнү дешет. Мына ушул үч нерсе бири-бирине өтө тыгыз байланышкан. Бул тафсирде күчтүүрөөк сөз кыямат күнү өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Анткени Курайш бири-бирине суроо узатып, сураган нерселери дагы өлгөндөн кийин кайра тирилүү болчу. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кыяматтагы азаптан эскертип, эртең өлгөнүңөрдөн кийин кайра тирилесиңер деп мына ушунун кабарын бергенде, Мекке мушриктери бири-бирине суроо беришип, кантип эле Аллах Таала ушул чирип кеткен сөбөктөрдү кантип жыйнаштырып, кантип адам баласын тирилтет, өз абалына келтирет деген суроону көлдөлөңүнөн коюп бири-бирине суроо беришет болчу. Ал кыямат, акырет жөнөкөй бир кабар эмес, ал улуу кабар. Аллах Таала айтты: "Иннама ту'адуна лавaqi'." Силерге уада кылынган күн, кыямат күн сөзсүз болот. Ошол кыямат кабары ишке ашат. Жана башка бир аятта: "Хаза яумул фасли жама'анакум вал аввалин." Мына ушул ажырай турган күн. Бул ажыратуу күнү. Кыямат күн жакшы жаман ажырай турган күн. Силерди да, абалкыларды дагы сот сурак үчүн чогултабыз дейт Аллах Таала. Куранда кала берсе, кыямат деген сүрө бар. Бир сүрөнүн аты кыямат деп аталган. Кыяма, суратул кыяма. Кээде мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга, мушриктерге кыямат күнү тууралуу кабар бергенде, алар күлүп, мыскылдап, маскаралап, кантип эле ошол күн болсун, адамдар бир жерге чогулушсун, кантип эле ошол чирип кеткен сөбөктөрдү Аллах Таала тирилтсин деп, мына ушундай суроолорду бири-бирине беришет болчу. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке мушриктерине ушул улуу кабар, кыяматтын болуусун, ишке ашуусун, адамдар тирилип, өз амалдарына эсеп берүүсүн айткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыйкырчы дешти, жинди дешти. Жинди деп айтышты, акылсыз деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келген кабарлар тууралуу алар өзара бири-бири менен талашып тартышты. Бул кабар акырет кабары, өлгөндөн кийин кайра тирилүү кабары болчу. Ошондуктан Меккедеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келгенде, мына ушул нерселердин кабары айтылган убакытта адамдардын кээ бири бул нерселерге иман келтирип мусулман болду,
Ал эми кебирлери бул нерседен баш тартып, бул нерсеге ишенбей, капырга айланган болду. Капырга айланганы болду. Капыр болгону болду. Ликулли набайин мустақар ва сауфа та'ламун. Ар бир кабардын өзүнүн убактысы бар. Жана тез арада анын чындык экендигин, кыямат чындык экендигин анык билип аласыңар дейт. Аллази хум фихи мухталифун. Алар улуу кабар жөнүндө талашып тартышат эле. Алар улуу кабар жөнүндө талашып тартышат эле. Мекке мушриктери улуу кабар жөнүндө, ал кабар кыямат күнү тууралуу, өлгөндөн кийин кайра тирилүү, акырет тууралуу өз ара талашып тартышат эле. Алардын кээ бул улуу кабар себеп ошол Меккедеги адамдар мусулман болду, кээ капыр болду. Кээде бул талаш тартыш кээде мусулман менен капырдын ортосунда дагы болуп калат. Кээде ыймандуу адам менен ыймансыз адамдын ортосунда болуп калат. Кээде адамдарга улуу кабар, кыямат күнү кабар тууралуу, кыяматтын ишке ашуусу, кыямат болору тууралуу кабар берген кезиңизде сиз менен адамдардын баарысы бир пикирге келе бербейт. Кээ бир адамдар бул нерседе талашып тартышат. Кантип эле кыямат болсун, кантип эле адамдар кабырларынан турсун, кантип эле адам баласы кыпынчалык амалдарына эсеп берсин деп адамдар 2-3-кө бөлүнүп калат. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Хуаллази халакакум фаминкум кафир ва минкум муъмин, валлаху бима та'малуна басир." Мына ушундай кабарлар келген вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарга таухид кабарын берген вакытта, адамдарга өлгөндөн кийин кайра тирилүү кабарын берген вакытта, ошол бир топ адамдар капыр болду, бир топ адамдар мусулман болду, момун болду. Аллах Таала силердин кылып жаткан, жасап жаткан иштериңерди көрүп турат дейт. Мына ошол улуу кабар жөнүндө адамдар өз ара талашып тартышып калды. Мына адамдар канан нас уммата вахида, адамдар бир үммет эле. Качан аларга пайгамбарлар келген кезде, пайгамбарлар келип таухидке чакырган кезде, кыямат кабарын берген кезде, өлгөндөн кийин кайра тирилүү болорун айткан кезде, адамдар экиге бөлүнүп кетти. Бул нерсеге ыйман келтиргендер болду, момун мусулман болуп, бул нерсеге ыйман келтирбей капыр болгондор болду. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мекке капырлары, Мекке мушриктери каршы чыгышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акын дешти, сыйкырчы дешти. Мына ушул улуу кыямат кабары себеп талаш тартыш болду. Жана ошондой эле улуу кыямат кабары себеп мушриктердин ортосунда дагы талаш тартыш болду. Өз ара тартышышты, бири-бирине суроо беришти. Эми ошол Аллах Таала кыямат кабары ошол тууралуу өз ара бири-бири менен тартышып турган адамдар жана бул нерсеге ыйман келтирбеген адамдар өз ара бири-биринен сурап, мыскылдап, тамашалап, маскаралап турган адамдар кыямат болбойт. Кантип эле Аллах Таала өлгөн адамдарды тирилтсин, чирип кеткен сөбөктөрдү кайра өз калыбына келтирсин, адам баласын кайра бир жерге чогултсун. Кантип эле ушул миллиардтаган жылдарда миллиардтаган адамдар өлүп кетти. Кыямат кантип болсун? Кантип адам баласы эми жок болуп кеткен, күл болуп кеткен адамдар бир жерге чогулсун дегендер, мына ушундай ишенимде жашагандар, мына ушундай сөздөрдү айткан адамдар келлесе яламун. Жок, андай эмес. Ошол адамдар жакында билип алышат. Жашоо алардын оюндагындай болбойт. Бул дүйнөнүн бүтүүсү алардын оюндагындай болбойт. Жакында ошол адамдар билип алышат. Кыямат анык экендигин, кыямат акыйкат экендигин, болор экендигин жакында билип алышат. Алардын кыямат күнүнө ишенбей, өз ара бири-биринен сурашканы, өлгөндөн кийин эми тирилебизби? Кыямат кандай? Эми болобу? Бул болуусу мүмкүн эмес дешти. Эми ошондой капырлар кыямат болорун жакында билип алышат. Өлгөндөн кийин адам баласы ошол кантип эле тирилсин, кантип эле адам баласы өз калыбына кайтсын дегендер жакында билип алышат дейт. Мана Кур'ан-ы Керимде айтылынат: "Ва дараба лана масала ва насия халqa, qala man yuhil 'idhama hiya ramim." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бирөө чирип кеткен сөбөктү көтөрүп келип, мына кантип эле Аллах Таала ушул чирип кеткен сөбөктөрдү тирилтсин, кантип эле ушул адам баласы өз калыбына кайтып кайра тирилсин деп
кантип эле адам ушинтип сөөктөрү чирип кеткенден кийин адам баласы кантип эле ошол тирилсин деп мына ушундай сөөктү көтөрүп келгенде, мына Аллах Таала айтат, өзүнүн жаралгандыгын унутуп, чириген сөөктү колуна кармап, сөпөт болгон сөөктү ким, ушул чирип кеткен сөөктү ким кайра тирилте алат деп бизге каршы мисал келтирди дейт. Мунун акыйкатын мына жакында билип алышат дейт. Келла саяламун. Жок, андай эмес, жакында билип алышат. Билип алышат дегени коркутуу маанисинде. Көзүң менен көрөсүң мына ошондо бул нерсенин акыйкат экендигин деп атат. Бирок ал убакытта бул нерсе пайда бербейт. Анткени ал убакыттагы билүүнү мунафык дагы билет, капыр дагы билет. Кайып деген нерсе калбайт. Бардык адамдарга бар нерсе ашкере болот. Кайып деген нерсе калбайт. Дагы бул нерсени ырастап айтып жатат Аллах Таала. О кыяматты жалган дегендер. О өлгөндөрдү кайра тирилте албайт Аллах Таала дегендер. Силер жакында билип аласыңар. Жок. Дагы бир рет андай эмес, силер айткандай болбойт. Сумма келла саяламун. Дагы бир ирет андай эмес. Силер ойлогондой эмес. Жакында билип аласыңар. Бул аят өзүнүн мурдакы аяттын маанисин тастыктап, растап келип жатат. Мына Харун Рашидке Рим империясы тарабынан бир кат келген экен. Анда мусулмандарды коркутуп, силерди тигиндей кылабыз, түкүндөй кылабыз, силерге бастырып барабыз, силерди башыңарды алабыз, силерге мына ушундай жазаларды колдонобуз деп мына ушундай мусулмандарды коркутуп кат жазган болот. Ошол эле барагын артына жооп жазган экен Харун Рашид. Сен уккан нерселериңдин баарысын көрөсүң, көзүң менен көрөсүң деп жиберген экен. Биз уктурбайбыз, көрсөтөбүз деп жооп жазган экен. Бул коркутуу. Бирок акыйкат деле аларга көрсөткөн. Ошол убакытта мусулмандарда иззат деген нерсе болгон. Мусулмандар көрсөтүп койгон ошол убакытта. Айткан нерсесин көрсөтө алган, далилдеп бере алган. Мусулмандарга эч ким каршы чыга алган эмес. Бул сөздөр мусулмандар бардык тараптан жетишип турган убакытта ошол айтылган сөздөр да капырларга карата. Мына ушундай коркутуулар биздин сөздө дагы колдонулат. Кээде бир адамга ушул жолуңда кете берсең, ушун жолуңду уланта берсең, сен бир нерсе болосуң, же акыбетте жакшы нерсени көрбөйсүң деп биз да коркутабыз. Ошол Аллах Таала дагы кыяматты жалганчы деген адамдарга, өлгөндөн кийин кайра тирилүүнү жалганчы деген адамдарга жакында билип аласыңар, силер дагы бул нерсенин акыйкат экендигин. Бирок ал кыямат болгондон кийин, адам баласы бир жерге эсеп берүү үчүн жыйналгандан кийин ага ишенүү эми бир тыйынга арзыбайт. Мына ошондуктан эми Аллах Таала ошол өзүнүн жалгыздыгын, өзүнүн бирлигин, өзүнүн таухидин далилдеп, мына эми бир канча аят далилдерди келтирет. Кыямат болгон кезде, өлгөндөн кийин адам баласы тирилген кезде тоолор эмне болорун, жер эмне болорун, мына кийинки аяттарда бизге баяндап берет. Бул ааламды Аллах жаратканын, бул барлыкты жоктон бар кылган зат Аллах экенин, капыр мусулман жана баары моюндайт экендигин Аллах Таала кийинки аятта келтирет. Эми капыр дагы Аллах Таала капыр дагы моюндайт. Жерди ким жараткан десең, Аллах жараткан дейт. Асманды ким жараткан десең, Аллах жараткан дейт. Ушундай чоң тоолорду, 7 кат асманды, ушу жерди ким жараткан десең, Аллах жараткан дейт. Капыр дагы. Мусулман эми бул нерселерге суроо берилбесе деле, мусулмандан суралбаса деле, мусулман тастыктап турат, ыйман келтирип турат. Эми ушундай чоң тоолорду жараткан, ушундай жер жүзүнү жараткан, ушундай бакубат, күчтүү жерди жараткан Аллах эми бир кичине бир ширеңкенин данындай болгон инсанды жарата албайбы? Кайра өзүнүн калыбына келтире албайбы? Бул эми Аллахка жеңил эмеспи? Мына ошондуктан жер асманды жаратуу инсанды жаратуудан өзү оорураак. Мына машакаттуураак. Ошол Мекке мушриктери асман менен жерди ким жараткан деп ошол Мекке мушриктерин сурасаң, алар бул нерсени моюндашкан, Аллах жараткан деп моюндашкан. Мына аят келет: "Вала ин саалтахум
Мен халақас-самауати вал ард ла яқулунналлах. Егер алардан асмандар менен жерди ким жараткан деп о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алардан сурасаң, алар Аллах деп жооп беришкен. Экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришкен. Мына Аллах Таала эми кийинки аяттарда адам баласына берилген неиматтарды, жакшылыктарды алардын эсине салат. Биз айттык, Меккеде түшкөн сүрөлөр көбүнчө таухид тууралуу, акырет тууралуу, өлгөндөн кийин кайра тирилүү тууралуу, адам баласы эсеп берери тууралуу, кыяматтагы абал тууралуу, кыяматтын башталышы тууралуу, кыяматтагы абал, махшар майданы, мына ушулар тууралуу айтат дедик. Эми Аллах Таала адам баласына берилген неиматтарды, жакшылыктарды алардын эсине салат. Мына караңыз аятты. Алам нажалил арда михада. Биз силерге жерди жайылган төшөк сыяктуу кылып койбодукпу дейт. Жерди жашоого ыңгайлуу кылып койбодукпу? Мындай суроо өзү араб тилинде истифхам тақрири деп айтылынат. Буга эч ким ооба деп жооп бербейт өзү. Бул суроо фитратка берилген суроо. Инсанга бул нерсе берилбесе дагы, bunday суроо берилбесе дагы, инсан бул нерсени моюндап турат. Аллах Таала жерди адам баласы үчүн ыңгайлуу кылып койгондугун адам баласы суралбаса деле инсан баласы бул нерсени моюндайт. Аллах жаратканын билет. Аллах жерди ыңгайлуу кылып койгондугун билет. Бул аяттын мисалындай, хал жазаул ихсан иллал ихсан, жакшылыктын сыйлыгы жакшылык эмеспи деп бирөөгө сурасаң, буга да эч ким ооба деп жооп бербейт. Бир нерсенин суроосуна унчукпайт өзү инсан баласы. Бул нерсенин суроосуна өзү инсан баласы суралбаса деле билет. Бул нерселердин суроолоруна инсан жооп берсе дагы, жооп бербесе деле инсан моюндайт бул нерселерди. Өзү моюнга алынган нерселер бул нерселер. Мисалы үчүн ата-эне урмат кылынабы дегенге эч ким жок деп жооп бербейт. Ар бир инсан бул нерсе инсандан суралбаса деле инсан ооба деп жооп берет. Бул нерсе инсандын фитратында бар нерсе. Инсан бул нерселерден суралбаса деле инсан бул нерселердин жообун жакшы билет. Аллах Таала жерди басканга, анда жашаганга ыңгайлуу кылып койду. Аны каттуу кылып, аны айдаганга же бир нерсе тиге албай кыла турган даражада кылып койбоду. Жалаң таштак кылып койбоду. Жалаң каттуу кылып койбоду. Жалаң бут батып кете турган, инсан чөгүп кете турган батка кылып койбоду. Адам баласын пайда зыянын эске алып, өтө жумшак кылып койбоду, өтө каттуу кылып койбоду. Бешик сыяктуу ыңгайлуу, орун очок кылып койду жерди. Аллах Таала жердин баары жерин таштак кылып таштаса эмне болот? Жашоого таштак бир жерде адам баласы жашай алабы? Жашай албайт. Өтө бир саз, бир жумшак бир жерде адам баласы жашай алабы? Жашай албайт. Мына Мадина шаары, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шаары. Харратайн, жүрүп болбой турган таштакта, кыралуу таштар. Жөө жүрүп да болбойт. Ат төө менен да тиякта турсун, жөө жүрүп болбойт. Мисалы үчүн эки жагы таштак, ошол таштуу жерлерден турат. Мадинанын эки тарабы, эки таштуу, ошол дөңсөлөрдөн, тоолордон турат. Эми Аллах Таала эки таштын ортосуну жашоого ыңгайлуу кылып койду Мадинада. Курма бактар өсөт. Мына жерди тегиз жашоого ыңгайлуу кылып койду. Дарыялар агызып койду, токойлор кылып койду. Инсан баласы үчүн орун очок, жашоосу үчүн шарт түзүп койду. Адам баласы үчүн жерде эми баардык нерсе, керектелүүчү нерселердин баарысын инсанга жаратып койду, моюн сундуруп койду. Мисалы үчүн бал арылар инсанга бир кашык бал даярдап күн сайын учат. Баарысы ошол балыны көчөгө төгүп жибербейт. Баарысы бир жерге жыйнап алып келип инсан баласы үчүн бал даярдап берет. Мына ошондуктан жер инсан баласы үчүн орун очок кылып коюлунду, жашоого ылайыктуу кылып коюлунду. Жана ошондой эле жерди дагы Аллах Таала инсан үчүн кызмат кылдырып койду. Кала берсе инсан өзү дагы жерден чыккан. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижукум таратан ухра. Биз силерди жерден жараттык, кайра жерге кайтарабыз. Жана кайра жерден силерди тирилтип, кайра чыгарып алабыз дейт. Мына буга дагы аят далил экен. Кийинки аят: Алам нажалил арда михада. Биз силерге жерди
бешик сыяктуу кылып койбодукпу, жерди ыңгайлуу кылып койбодукпу дегенден кийин мына вал жибала аутада, тоолорду бекем казыктар сыяктуу кылып койдук. Мына тоолорду бекем казыктар сыяктуу кылып жаратпадыкпы дейт Аллах Таала. Тоонун асты өзүнөн 2 эсе 3 эсе чоң экен асты. Аутадан чатырды орнотуп, ага казыктарды кагып коюп айтат. Аутад эмне? Казыктар. Мисалы үчүн чатырды шамал учуруп кетпеш үчүн, же тияк бияка жылып кетпеш үчүн казыктарды 4 тарабына, же 5-6 тарабына казыктарды коюп коет. Ошол казыктар чатырды кармап турат. Бул тоолордагы жер жүзүндө казык милдетин аткарат. Ошол жерди тияк бияка чачылып кетпей кармап тура турган казык, же жерди кыймылдап кетпес үчүн жер казык милдетин аткарат экен. Мына Кур'ан-ы Керимде бир нече аяттарда бул нерсенин далили келген. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ. Жана ал жер үстүнө тоолорду жаратты. 4 күндүн тоолорду жаратты. Мына Аллах Таала жерге тоолорду казык кылып койгондугун мына ушул аятта дагы айтып атат. Биздин көзүбүзгө эң күчтүү болуп көрүнгөн нерсе өзү тоо. Тоонун алдында инсан бир кичине бир кумурска сыяктуу бир махлук болуп калат. Тоолор нечендеген жылдарды, нечендеген кылымдарды көргөн бул тоолор. Мына канчалап адам баласы тоолордо жашап өттү. Мисалы үчүн Адам алейхиссалам менен Хава эне жолуккан Арафат тоолору, Муздалифа тоолору. Мына канчалаган ажыларды көрдү, канчалаган адамдарды көрдү. Биз жашап турган жерлердеги тоолордо, биз жашап турган жерлердеги ошол тоолордун алдындагы өрөндөрдө, тоолордун жанында айылдар бар, шаарлар бар. Ошол тоолор канчалаган адамдарды көрдү. Канчалаган адамдар ошол тоолордо жашап өттү. Бул албетте тоолор дагы, жер дагы Аллахтын кудуреттүү зат экендигин билдирип турат. Ва такунул жибалу кал-ахинил манфуш. Эми ошол тоолор кыямат күнү эмне болуп калат экен? Мына ушул тоолор кыямат күнү тытылган жүн сыяктуу болуп калат дейт. Мына ушул тоолор, ушундай чоң тоолор тытылган жүн сыяктуу болуп калат дейт. Жерди мына малдын терисин тартып тегиз абалга келтиргендей сыяктуу абалга келтирет. Жанагы терини тартып теп-тегиз кылып койгон сыяктуу жерди дагы Аллах Таала тегиз абалга келтирип коет. Жерлерден биз Аллахтын кудуретін көрсөк болот. Аллахтын эми хикматын көрбөйбүзбү? Аллахтын ырайымын көрбөйбүзбү жерден, тоолордон? Аллахтын бирлигин көрбөйбүзбү? Бул чоң-чоң тоолор Аллахтын жалгыз кудуреттүү бир зат экендигин, кудуреттүү зат экендигин далилдеп турат. Жана ошондой эле тоолор дагы кудун бир суу сактаган идиш сыяктуу. Мына ушул суу сактаган идиш кызматын аткаргандай. Тоолор үстүнө мөңгүлөр акырындап мына жыйнап алат. Тоолор үстүндө мөңгүлөр болот. Ошол мөңгүлөр акырындап эрип, адам баласына суу болуп түшөт. Тоолор биздин жашоо үчүн аябай керектүү. Тоолорду сактап калуу керек. Аллах Таала кээ бир чоң махлуктарды баяндап бергенден кийин адам баласына эми тийиштүү болгон, адам баласына аябай тийиштүү болгон, көз алдына көрүнүп турган неиматтарын баяндап берет. Мына ушул тоолор, мына ушул жер жүзү, жер Аллахтын кудуретинин белгиси экен. Аллахты бир экендигин далилдеп турган өтө бир чоң бир махлуктар экен. Эми мына кийинки аятта адам баласына берилген неиматтарды караңыз. Ва халакнакум азважа. Биз силерди жуп түгөй кылып жараттык дейт. Аллах Таала адам баласын түгөйү менен жаратты, эркек аял. Эми мына ушул нерсени эреже катары коюп койду. Айвандарда дагы түгөйү менен бар. Адам баласы дагы түгөйү менен көбөйөт. Айванаттар дагы түгөйү менен көбөйөт. Мына аял эркек кылып койду. Инсан бул жашоодо эр аял болуп, эр катын болуп жашайт. Мына аялдагы өзгөчөлүк эркекте жок, эркектеги өзгөчөлүк аялда жок. Мисалы үчүн аялдардагы өзгөчөлүк бала тарбиялоо, бул нерседе сабыр кылуу, бала эмизүү, аны төрө тарбиялоо, бул аялдардагы бир өзгөчөлүк. Эркектердеги бир өзгөчөлүк. Аялдарга караганда эркектер күчтүүрөөк болуусу, жана сабырдуураак болуусу. Муну жакшы билебиз. Аял киши сабыр кылган орунда эркек өзүн кармай албай калышы мүмкүн. Эркек сабыр кылган орунда аял киши өзүн кармай албай калышы мүмкүн. Мына ошондуктан эркек аялдын да
өзгөчө кылып, өзгөчө бир сыпаттар менен сыпаттап, аларды дагы эмне түгөйү менен жаратып койду. Мына ошондуктан үй тиричилигинде дагы эркек аял үй жумуштарын жана үй тиричилигин дагы бирдей тартып кетишет. Эр аял болуп жашоо дагы бул чоң бир неимат экен. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Аллах Таала уйкуңарды денеңер үчүн рахат кылып койдук дейт. Уйкунун неимат экендигин уктабай жүргөн адам жакшы билет. Аябай чарчаган адам жакшы билет. Инсан уктабаса бир акылын жоготкон бир жинди сыяктуу эле болуп калат. Инсан уктайт, уктап кайра өзүнө келет. Мына уйкунун неимат болуп берилгени инсан баласына эле берилген эмес. Айвандар дагы уктайт. Айвандарда дагы уйку неиматы бар. Алар дагы рахаттан укташат. Инсандын чарчоосун кесе турган нерсе бул уйку. Инсан күнүмдүк жашоосунда күндүз активдүү болуп иштейт дагы, жумуш кылат дагы, анан кечинде мына ушул уйку Аллахтын берген неиматын мына татып рахаттанат. Бул дагы уйку дагы Аллахтын кудуретин далилдеп турган, Аллахтын кудуретин аят белгилеринин бири болуп саналат экен. Уйку дагы адам баласына берген эң бир чоң бир неимат экен. Бул дагы Аллах Таала тарабынан берилген неимат, Аллахтын күч кудуреттүү зат экендигин билдирип турган белгилердин бири болуп саналат экен. Мына бир аятта айтылат: "Кул араайтум ин жаалаллаху алейкум ан-нахара сармадан иля яумил қияма. Ман илахун гайруллахи ятикум билейлин таскунуна фих, афала тубсирун." Айткан ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, эмнеде ойлойсуңар дейт. Эгер Аллах үстүңөрдөгү күндүздү те кыяматка чейин түбөлүк кеткис кылып койсо, силер эс ала турган түндү ким келтире берет? Акылыңарды иштетпейсиңерби? Дейт Аллах Таала. Мына бул аяттан дагы мына түндүн ошол уйкунун аябай неимат экендигин билсек болот. Мына Аллах Таала: "Ва мин рахматихи жаала лакумул лейла ван нахара литаскуну фихи ва литабтагу мин фадлихи ва лааллакум ташкурун." Силер эс алууңар үчүн жана өзүнүн фазилетинен издешиңер үчүн, тиричилик кылышыңар үчүн түн менен күндүздү жаратып койгону бул Аллахтын райымдуулугунан дейт. Мына ол күндүз болуп, түн кирип, уктообуз, эс алуубуз бул Аллахтын райымы экен. Кане эми шүгүр кылсаңар дейт. Алхамдулилла, уктап атасызбы? Уктап туруп атасызбы? Жакшы денеңиз эс алып атабы? Мына мисалы үчүн уйкунун неимат экендигин уктабай жүргөн адамдар жакшы билет. Кээ бир адамдар келет, мына уктай албай атам дейт. Уйкум качып кетип атат дейт. Уктабай жүрүп, мындай уйкусуздук оору бул дагы. Мына ушул нерсеге балеге чалынган. Алхамдулилла, Аллахка мактуу айтуу керек. Инсан уктаса, өз убагында уктаса, өз убагында турса, бул дагы уйкунун неимат экендигин билсек болот. Жана ошондой эле инсан бул нерсеге дагы шүгүр келтирүү керек экен. Анан уйку бул өлүмдүн окшошу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде суралды: "Я Расулуллах, аянам ахлул жанна?" Бейиштеги адамдар уктайбы дейилди. "Кала аннау ахул маут ва ахлул жанна ла янамун." Бул уйку бул өлүмдүн агасы болот, өлүмдүн окшошу болот. Ошондуктан жаннаттагылар, бейиштегилер уктабайт деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мына биз уйкудан тургандан кийин алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана ва илейхи нушур. Аллахка мактоолор болсун, бизди Аллах Таала өлтүргөндөн кийин кайра тирилтти деп айтабыз. Биз ага кайтуучубуз дейбиз. Мына бул хадистен, бул дуадан дагы билсек болот, уйку бул өлүмдү окшош экен. Жана ошондой эле уйку бул Аллах Таала тарабынан инсан баласына берилген неимат, чоң бир жакшылык экен. Ва жаална лейла либаса. Түндү силерге кийим сыяктуу кылдык дейт. Түн да инсандар жана айвандар, өсүмдүктөр үчүн Аллахтын бир чоң бир райымы. Түндүн өзү Аллахтын райымынын белгилеринен. Аллах Таала түндү жерге кийим кылып берди. Түн киргенде жер бир түн кийимин кийип алгандай да. Күн чыгып, күндүз башталганда бул кийимин чечип салгандай. Кийим адам баласын сактагандай, түн дагы адам баласын ар кандай нерседен сактап, адам баласы түндө аманда болот. Ва жаална нахара мааша. Күндүздү жашоо үчүн жараттык дейт. Инсан түнү эс алат. Түнү көпчүлүк жерде иш токтойт. Адам баласы эс алуу үчүн уйкуга кетет. Ал эми күндүз инсан баласы иштейт, кечинде эс алат.
Күндүз да Аллахтын махлуктары үчүн дагы чоң бир чексиз эбегейсиз Аллахтын райымы экен. Бул Аллахтын райымы. Күндүз адамдар иштешет, адамдар күндүз рызык издешет. Мына ошондуктан Аллах Таала күндүздү турмуш тиричилик үчүн ылайыктуу кылып койду. Ал эми түндү болсо, бул эс алуу үчүн ылайыктуу кылып койду. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Жана силердин үстүңөргө бекем 7 кат асманды куруп койбодукпу дейт Аллах Таала. Ушунча жылдан бери асман түшпөй турат мына. Асманды кармап турган зат ким? Бул Аллах. Мына өтө бекем чатыр сыяктуу асман тургузулган. Асман денелүү бул. Асмандын эшиктери бар, өтө бекем. Асмандагы жылдыздар, күн, ай, мына ушул жылдыздар менен асман кооздоп коюлду. Аллахтын мына ушул асмандагы ай, күндүз, жылдыз, асмандагы жылдыз, ай, күн, бул нерселердин баарысы Аллахтын бир экендигин, Аллахтын таухидин далилдеп турат. Мына «Вассамаа банайнаха биайди ва инна ламусиун». Биз асманды күч кудурет менен курдук дейт Аллах Таала. Бул асмандагы чатыр сыяктуу бекем курулуп тургандыгы Аллахтын кудуретинин бир белгиси. «Ва жаална сиража ва хажа». Мына асман баяндалгандан кийин асманда ысык нурлуу чыракты күндү жараттык дейт. Биз асманга караган кезде эң биринчи көзүбүз күнгө түшөт. Күн болбосо биздин жашоо болбойт. Өсүмдүктөр өспөйт. Адам баласы чоңойбойт. Мына түндүк муз океаны муздайт. Не үчүн? Күндөн алыс болгондугу үчүн. Экватор эмне? Ысык, күнгө жакын болгондугу үчүн. Мына Аллах Таала күндү бизге моюнсундуруп койду. Мына күн жаралгандан баштап адам баласына кызмат кылат. Бир күн ушул күн жайында же кышында же жазында кечиктиби? Чыгуу убактысынан, батуу убактысынан кечиктиби? Жок. Аллах Таала бир тартипке, бир системага салып койгон. Ошол система, ошол тартип боюнча жүрөт. Жана кыяматтын белгилеринин бирөөсү, чоң белгилеринен. Ошол кыяматта күн батыштан чыгып калат. Бул да Аллахтын буйругу менен күн нурлуу бир чырак жана өтө жогорку бир температурадагы ысыкка ээ. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте айтат: "Иза иштаддал харру фабриду бис-сала." Эгер катуу ысып келсе, эгер күн катуу ысып кетсе, пешин намазын кичине күндүн ысыгын кетирип окугула дейт. Чындыгында күндүн катуу ысып кеткени фа инна шиддатал хар мин фахи жаханнам. Тозокту кайнап кеткени себебинен дейт. Тозоктун кайнап кеткени себебинен. Бухари, Муслим риваят кылган хадис экен. Имам Бухари жана Имам Муслим өзүнүн сахихтеринде төмөнкү хадисти Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылып келтирет. Иштакен нару иля раббиха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иштакатин нару иля раббиха, факалат рабби акала бa'di ba'dan, فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من زمهرير." İmam Bukhari жана Муслим өздөрүнүн сахихтеринде Абу Хурайра радиаллаху анхудан төмөнкү хадисти риваят кылышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тозок Раббисине арызданып айтты: О Раббим, кебиримди жеберди, жеп салды. О Раббим, кебиримди жеп салды." Тозокто оттун күчтүүлүгүнөн өзү арызданып жиберди тозок. Кебир жеримди күйдүрүп жиберди дейт. Мага уруксат бер, 2 жолу дем чыгарганга деп суранды Аллах Тааладан. Уруксат бер, ичимдеги ысыкты чыгарып жиберүүгө деди. Кышында 1 жолу дем чыгарууга, жайында 1 жолу дем чыгарууга уруксат берди Аллах Таала. Силер эң каттуу тапкан ысык, аябай ысыйт го күн жайында. Бул жаханнам, тозок чыгарган, ошондо тозок дем чыгарган күн болот. Кышында эң каттуу суукту тапканыңар тозоктун 1 дем чыгарган себебинен дейт. Аябай каттуу ысыганы тозоктун дем чыгарган себебинен, жайында ал эми кышында каттуу суук болгондугу ошол тозоктун 1 дем чыгарган себебинен болот экен. Ошол каттуу суук, жайында каттуу ысык, мына ошол. Мына ошондуктан тозокту ысык менен дагы, суук менен дагы инсан баласы азапталат экен. Аллах Таала баарыбызды тозок отунан өзү сактаган болсун. Эми күндүн адам баласына өтө пайдасы чоң. Күн болбосо мөмө жемиштер бышпайт. Күн болбосо адам баласы өспөйт. Мөмө жемиштер дагы бышпайт. Жана өсүмдүктөр дагы өспөйт.
Жана ошондой эле адам баласынын жана жаныбарлардын жашоосунда күндүн ролу өтө чоң. Күнсүз мындайча айтканда жашоо жок. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Жана силерге булуттардан суу түшүрдүк дейт. Сууну жер сиңирип алып, андан мөмөлүү дарактар, өсүмдүктөр чыгат. Суу бул жашоо. Бул булуттар сууну сиңирип алып, кийин кийимге окшоп, мисалы үчүн кийимди сууга салсаң, сууну сиңирип алат го. Булуттардагы сууну ошол сууну сиңирип алган, бууну сиңирип алып, ошол кийимди кайра сыккандай, булуттардагы кайра сыгылып, Аллах Тааладан калоосу менен кайра жерге ошол сууну түшүрүп койгондой дейт. Булутту сыгып сууну кийим сыккандай сыгып мына бизге сууну түшүрүп койгондой. Сүрөнүн бир ысмы мына ушул орунда келет мына. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Муъсират. Мына деңизден кээ бир тафсир алымдар муну шамалдар деп айткан. Деңизден көтөрүлгөн бууну шамал айдап келет. Аллахтын калоосу менен ысык суук натыйжасында өзгөрүү болгондон кийин жамгыр жаайт. Мунун кызматын шамал кылат. Кээ бир тафсир алымдары муъсират сөзүнүн максат булуттар деп да айтышат. Булуттар деп да айтышат. Пайгамбарыбыз муъсират дагы сөзүнүн максат шамалдар деп да айтышкан кээ бир алымдар. Муъсираттан максат кээ бир тафсир алымдары булуттар деп да айтышкан. Анан аял кишинин хайыз көрүүсүнөн алдыңкы абалы жари муъсира деп аталат. Толуп турган абалы азырактан кийин хайыз көрүп жиберет дегени. Аял киши аябай толуп турат дагы, анан хайыз көрүп жиберет дегени. Ичиндеги нерсени куюп жиберет деген маанини билдирет. Ошол куюп жиберет турган булуттар же шамал деп да айтышкан экен. Эми шамал болобу, булут болобу, баары бири-бирине байланыштуу нерсе. Эгер муъсират сөзүнү шамал деп тафсир кылсак дагы бул байланышат. Же булут деп тафсир кылсак дагы бул нерсе байланышат. Саджажа биринин артынан бири түшө турган мол жамгыр сууга айтылат. Жамгыр жаабай калса, мына бизден эмне деп айттык? Фикх сабагыбызда дагы өттүк. Истисқа намазы окулат, жамгыр талап кылуу намазы окулат. Жамгыр жаабай койсо, инсан баласынын жашоосу оорлап кетет. Ошондуктан суу эң негизги нерсе. Суу менен камсыздандыруу азыр чоң көйгөйгө айланып турат азыр биздин жер шарынын планетасында. Ошондуктан бир тамчым сууну адам баласы жарата албайт. Бир тамчым сууну. Эми суу бул адам баласына өтө бир чоң бир неемат. Суусуз жашоо жок. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. Ошондуктан Аллах Таала эмне аятта айтты? Ва анзална минал муъсирати маан саджажа. Жана силерге булуттардан мол сууну түшүрдүк дейт. Лин ухрижа бихи хабба ва набата. Жана ошол суу түшкөндөн кийин жерден биз дан азыктарды жана өсүмдүктөрдү чыгарып бердик дейт. Суунун түшкөн максаты эмне? Булуттардан суунун түшүүсү максат, суунун түшүү максаты жерден адам баласына рызкы боло турган дан азыктарды, өсүмдүктөрдү чыгаруу берүү максатта дейт. Мана бул дан азыктары инсан үчүн рызкы, инсан үчүн неемат. Мана ачарчылык күндөрүн көргөн адамдар бар. Бул дан азыктары нан өтө бир чоң бир неемат. Ачарчылыкты көргөн адамдар мына айтат, бир кесим нанды бир жерден таап, бир жерге абарыш үчүн, үй бүлөсүн алып барыш үчүн, бир кесим нан үчүн, бир тиштем нан үчүн адамдар өлүп калган. Ачарчылык болгон кезде. Мына ошондуктан бул дан азыктары инсан баласына берилген бул өсүмдүктөр өтө бир чоң бир неемат. Ва хайна бихи балдатан майта казаликал хуруж. Пенделерге рызкы болсун деп, мына биз өлүк шаарларды, өлүк жерлерди биз ошол жамгыр себеби менен тирилттик дейт. Кайра тирилип мүрзөлөрдөн чыгуу дагы мына ушундай эле болот. Мисалы үчүн кургап калган, куруп кеткен жерге жамгыр түшсө, ошол жерден түрдүү мөмө жемиштер, түрдүү өсүмдүктөр өсүп чыгат. Эми кыямат күнү дагы ошол адам баласын тирилткенде дагы Аллах Таала жамгыр түшүп бир кургак жерди, куруп калган жерден өстүрүп чыгарган сыяктуу өсүмдүктөрдү адам баласын деле жерден өстүрүп чыгарып коет. Ва жаннатин алфафа. Жана асмандан жамгыр түшкөндөн кийин жерден бак бостондорду өстүрүп чыгарып койдук дейт. Алфафа дегени тыгыз калың деген мааниде. Ошол аябай тыгыз калың болгон бак
бостондор кандай берекелүү, кандай сонун бак бостондорду жараткан. Мына Аллах Таала адам баласы үчүн мына ушул бак бостондорду, токойлорду адам баласы үчүн Аллах Таала жаратып берди. Бак бостондор жана мына ушул нерселердин баарысы жамгыр себептүү, суу себептүү мына өнүп чыгат. Азыркы кезде дүйнө жүзүндө адам баласы жер жүзүн, ошол жашап турган жерлерин, чөлдөрдү жашылдандырууга айландыруу аракетин көрүп атат. Мына ошондуктан бул жамгыр суусу жана бак бостондор бул адамдарга берилген эң бир чоң бир неимат болуп саналат. Мына ушул нерселерден биз Аллахтын кудретинин аят белгилерин көрсөк болот. Жана ошондой эле Аллахтын жалгыз зат экендигин, өтө кудуреттүү зат экендигин билсек болот. Эми Аллах Таала мына адам баласына түндү берди, күндүздү берди, аларды аял эркек жуп кылып жаратты. Жер, асман, бак бостондор, дан азыктары, мына ушул берилген неиматтарды эске салгандан кийин анан алгачкыларды жана кийинкилерди жыйнай турган акырет тууралуу баяндайт. Эми анын тафсирини иншаллаху таала кийинки сабагыбызда баяндайбыз. Аллах буйруса. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.